Mawlana Ashraf Ali Tanavi rahmatullah aytат, ümmetте азыр эң чоң күнөө бар дейт. Ошонун бирөөсү бул исраф дейт. Азыркы вакытта эң чоң күнөөлөрдүн бирөөсү биз исрафта калдык. Алланын берген малыны, байлыкты туура эмес пайдаланып, аны мусорго апарып таштап, ошонун негизинде мына ачкачылык, кымбатчылык, жокчулук бүт баары ошондон келип атат. Алла берип атат. Бирок биз туура эмес пайдаланып атабыз, бемаксат иштетип атабыз. Ошонун негизинде не болду? Мына кымбатчылык, жокчулук, аягындай проблема, көйгөй бүт баары ушундан келип чыгат. Ошондуктан Алланын берген неаматыны туура колдонсок, Аллах субханала таала бизге бул дүйнөдө, ахиретте жакшы жашоо берет. Эң негизги нерсе ар бир адам өзүнүн кирешесин эске алып, ошонун тегерегинде жашасын. Башка кошунаңды караба, башкага асылба, өзүңдү керек. Ошого жараша жашай бер. Алла таала сени эч качан кедей кылбайт. Исраф кылдың, кедей боласың. Исраф кылдың, кедей боласың. Кедейлик бул дүйнөдө. Ахиретте исраф кылган үчүн чоң күнөөнүн да азабын тартасың.